Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен ардактуу телекөрөрмандар, сиздер менен биз кайрадан ушул таңкы мейман рубрикасындабыз. Мыкты коноктор менен баарлашып, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөлү деп турабыз. Кыргыздын бүгүнкү күндөгү тарыхына өтө жакшы нерсе киргизип, дал ушул учурда Кыргыздын атын дагы бир сыйра дүң этип элге тааныткан жакын кошодагы Кара Жорго бийи болууда. Кайсы жерге барбаңыз, кайсы жерде жердебеңиз, кайсы жерге жакшылыкка барбаңыз, ошол жакта сөзсүз түрдө Кара Жорго жаңырмайын. Тойдагы жана ошондой эле жакшылык дагы өтпөй калдым. Мына ушул Кара Жоргонун авторлору десек дагы жаңылбайбыз, себеби алгач ирет мына ушул кыздардын бийлөөсүндө көрүп Кара Жоргону тааныганбыз. Бүгүнкү азыркы кыргыздар десек жаңылбайбыз. Бизде конокто мына ушул Кара Жоргону таанытуу боюнча өтө чоң салым кошкон Ажар эжеке жана ошондой эле бийчи кыз Анель. Саламатсыздарбы? Студиябызга алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге алгач ыраазычылык билдирейин. Себеби чыгармачыл дүйнөдө убакыт деген нерсе кадимки акчага тете деп коет. Анан Ажар эжеке көптөн бери жакшылыктарда сиздин мына ушул кызыңызды жетелеп, дал ушул Кара Жорго бийинин элге таанылышына, элге сиңишине чоң салым кошконуңузду жакшы билебиз. Ушул нерсеге кадам кайсы жерден башталган? Мен эми биринчиден ушу телекөрүүчүлөр менен өзүңөр менен учурашып алайын. Жалпы эле ушу калайык калкым, ушул жердеги Сары Өзөндүн жааматы баарыңыздарга жалындуу ысык саламдап коелу. Эми ушу Кара Жоргону мына 1 жылдан ашык ушу кызымды жетелеп бийлетип келатам. Эми Кара Жоргону баштаганда эле тарыхынан баштайлы. Бул негизи Кыргыздын 2200 жылдык тарыхы бар экен. Муну тарыхчылар изилдегенде Кытайдын императору кыргыздардын ханына жазган катынын табылганына негизделген да. Анан ал эми могу Кара Жорго бийи негизи эле ошо маданият тарабын айта кетсек, бул 10-11 кылымдарга келип такалат экен бул бийибиз. Ошол кездерде Караханит деген кыргыз мамлекетине таандык ошо мамлекет болгон экен. Ошондо Бурака деген мыкты хан башкарып турган экен кыргыз элин. Бул ошондой айтылып келинген экен да. Ошол киши мындай эми жөөкөрлөрү деп ошол кезде жөөкөрлөр деп айтылган экен. Уазирлери, ошо өзүнүн жанында жандап жүргөн жөөкөрлөрүнүн баардыгына өзү баш болуп Кара Жорго таптап мингизчү экен да бул киши. Кара Жоргону таптап мингизгендиги бу дагы бул кыргыздардын бир даанышмандыгы деп эсептейм мен. Себеби дегенде Кара Жорго ушунчалык сулуу көрүнөт экен, көрүнүшү жагынан анан күчтүү келет экен булар. Көрктүү келет экен, анан ошондуктан эле бул кишилер да ошо акылмандуулук менен ошону тандап жөөкөрлөрүнөн өзү дагы ошо Кара Жоргону бекеринен минген эмес болуш керек деген ойлор бар да, эл арасында деле менин деле оюм ошондой. Анан ошол кездерде элин аралап, шан шөкөт түзүп, анда санда азыр деле ушундай шан шөкөттөр болуп атпайбы? Ошо ал кездегилер дагы ошондой шан шөкөттөрдү уюштуруп турганда, бир айылына бара турган мезгил экен, ошо ханды тосуп алабыз деп, хан келатат деп эли аябагандай сыйлап, урматтап тосуп алалы деп турган кезде Кара Жорголор менен келатышкан экен, жөөкөрлөрү менен. Анан ошол кездерде эл ханын урматтап сыйлап тосуп алуу тиги өздөрүнүн ушу аракетинде мындай комуз менен ушунчалык бир көрктүү тосуп алалы дешкен экен да, ошондо аябагандай элди топтоп көптөгөн комузчулардан мыкты күүлөр черттирип тосуп алышкан экен. Ошондо күүлөрдүн ушунчалык мукамдуулугунан аттардын, Кара Жорголордун, хан баш болгон жөөкөрлөрүнүн Кара Жорголору басыгын жоготуп ыргалып калган деп айтылат экен. Ошо ыргалган кезде эли дагы ошо ханын сыйлап, урматтап, бу ханыбыз бийлеп келатат Кара Жорго минип деп кол чаап аябай тосуп алышкан экен. Ошол күндөн ошо Бурака хан ушул күндү биз Кара Жорго бийи деп атайлы. Ушул бийди Кара Жорго кыргыздын бийи деп аталып калсын деп айтылынган деп ошо ооздон оозго. Азыр ошо Болот Дыйканбаев деген жигит 10 жылдан бери ошо Кара Жоргону изилдеп келаткан жигиттердин бири экен. Мен ошол кишиден да укканым бар, анан өзүм дагы ошо изилдеп, мен деле ошо ой жүгүртүп, кыргыз элинен, казак элинен, Кытай элдеринин ошо Кара Жорго жөнүндөгү темаларынан дагы ошо алган жерим бар да мен. Жакшы. Анель, мынакей Кара Жоргону бийлеген инсан катары
Мен бир нерсени сурагым келип, мисалы тойлоого барба, жакшылыктарга барба, ал жакта кара жорго ар бир эле адамдын аткарышында бийлене берет. Бирок кайсы бир деңгээлде кара жоргону мына ушундай, дал ушундай бийлеш керек деген бир өзүнчө критерийлер барбы? Мисалы кээ бир айтат экен, ар бир муун сынып бийлеш керек деп айтат экен. Деги эле өзүнчө эрежелери барбы кара жорго бийлөө системасында? Эрежелери жок деп ойлойм. Ал бийлеш үчүн эң биринчи жан дили менен берилип, бир элге өз жаныңда эмне болуп турса, эмнени сезип турсаң, ошону кыймылдар менен көрсөтүү, кыймылдар менен жеткирүү максатында ошо Бийленет. мисалы мен ошо кыргыздын кооз жерлерин, көлдү, бийик тоолорду, зоолорду биздин ошо кандай аспаптарыбыз бар, комуздарыбыз бар, кара жорголорубуз бар, бүркүт канча ошо шумкарларыбызды ошолорду көрсөтүп, элге ошо элестетип мактанам да Кыргызстаныбыздын байлыгын. Демек ошол нерсени баягы жан дүйнөңдө сезип алып, элестетип алып бийлеш керек. Элестетип алып бийлейм. Бул өтө чоң патриоттук сезимди чакырган бий десек жаңылбайт окшойбуз. Албетте. Анан Ажар ажеке, биз кара жорго бийин баягы музыкадан тышкары жакшы сөзү менен, жанагы былкылдасын муунубуз, кырсылдасын манжаңыбыз деген сыяктуу сөздөрү менен деги эле ошол кара жорго сөзү эми баягы илгертен ошол сиз айткан Караханиттерден келген сөз эмес чыгар. Ким жазган, ким музыкалаштырган, ким иштеп чыккан? Бул кара жорго ыры кытайлык кыргыздарда ыры дагы элдик экен, сакталып калыптыр да негизинен. Анан эми бу кыргыздардын бийинин түрү көп да. Анан быйыл Кыргызстанда ушул жана кара жорго бийин көтөрүп чыккандан бери менин кызымго кыздар арасында алгачкылардан бийлеп калды да. Балдар арасында Санжара деген биринчи жолу чыккан бу жерде. Анан эми бул бийде элдик экен сөзү. Анан кырсылдасын муунуңуз, манжаңыз деп ырдалып атпайбы? Анан бул негизинен бийдин түрү көп болгондуктан мен өзүм жаңыртып, кыргыздарда кандай бийлер бар бизде? Ошо ырдалат ошонун баарын. Ана тарыхыбызды 24-жылы Каркарада чоң той болгон экен кыргыздардыкы дагы ошондо. Ошондо немец операторлор тартып кеткен экен. Архивди ошол жактан алды да кыргыздар көбүнчө. Анан эми кинолордо да үзүндүлөр бар, муун немелер кеткен. Анан ошолордон бери ой жүгүртүп, биздин болгон кыргыздын бийлеринин көпчүлүгүн камтып, анан ошо өзүбүздүн историябызды да камтып, өзүм ой жүгүртүп, кайра жаңыртып жаздым да муну, кара жоргону. Обону ошол эле боюнча элдик боюнча калды. Музыкасын көркөмдөгөн Руслан Исахов деген жигит, ырдаганын кызым өзү ырдады. Анан Кубат Тургунбаев деген жигит бар, мыкты ырдаган. Ошол ырдады. Анан бийлеген, кызымдын бийлегенинде дагы мен да мындай өзүм экөөбүз кебелешип деп коет го, мындай бир эмеде сүйлөшүп алып туруп, ошо бийинде шумкар болсо шумкарды көрсөтүп, ак кууну элестетип, эми бийде дагы мындай сүйлөбөсө дагы бийдин кыймылы менен көрсөтүш керек. Комуз бий болобу, комузда комуз черткенди көрсөтүп, ак куу, бүркүт, тай, туяк бүт баары айтылган ошондо. Ошонун баарын кызым өзү иштеп чыкты, мындайча айтканда. Жакшы. Көркөмдө. Ардактуу теле көрүүчүлөр, анда биз мына ошол Ажар ажа айтып аткан эң жакшы кара жоргону дал ошол комуздан баштап ак куу шумкарына чейин көрсөткөн эң жакшы бийди азыр чогуу көрөлүк.
Ermanastın elinde ezelden toylar köp bolgon Kılın murun gezinde biге komuz soyulgon Kırgızımdın жеринде кара жорго бийлинген каркыранын белинде дүйнөлү бүт көргөн тектүү кыргыз элинде көп жыйынды той болгон калың журттун алдында жигиттер бийлеп айланган калбан кийген башына темир курун байланган күмүш камчы колунда өтүгүр кырын майланган Жеткен сулуу бийлесе беш көкүл чачы чубалган Бархыттан кемселген алса кош этек көйнөк буралган Кыргыз бийлер бийленсе тойлордо сонун ой калган чет элден келген меймандар кызыгып ичтен толгонгон күлүк жорго таптаган элимден чыккан саяпкер бүркүт шумкар шаңшытып кондурганы мүнүшкөр жаратылыш жаны бар ала тоосу салкын төр ысык көлү жайлоосу ыр бийине себепкер Акку бүркүттай туяк бугу марал күрөш бий Кара жорго тактеке сака чүкө комуз бий Дилинен чыккан кыргыздын бийлерин биз сулайлы катыра бийлеп тойлордо салтыбызга буралы докура кыргыз бийлерин калың журтун колдосун тойдо баары бийлесин кыздарыбыз бийлесин улуттун баары бийлесин ырдаса ырын ырдасын урпагыбыз улансын уулдарыбыз бийлесин манастын баарын батырып айтканымдай курамын манасчы бабам саякпай обонундай туямын кыргыз бийлер бийлесе ырын кыргыз ырдаса угулган сет манастан түбүртүндөй куланын көмүскө келген бийлерди кези келди иликтер тартылып калган айрымы тасмалардан карап көр нукура кыргыз бийлерин бийлеп көңүл ачалы катыра бийлеп тойлорго бий чачыла чачалы Нукура кыргыз бийлерин калың журтун бийлесин урпагыбыз улансын ул кызыбыз бийлесин Нукура кыргыз бийлерин калың журтун бийлесин урпагыбыз улансын ул кызыбыз бийлесин Мынакей жакшы бийди көрдүк. Чындында баягы айтыш керек, кара жоргону укканда бир орунда туруш кыйын болсо керек. Ар бир эле мен кыргызмын деген адамга. Себеби ушунчалык жан дүйнөнү эргитип, бийлегиңди келтирип, кыймыл аракетти өзүнчө баягы былкылдап кетесиң да. Анан бир суроо пайда болот. Мынакей элдин баары тең азыр көрүп, бул жанар эмнеге бул жөнүндө сурабайт деп атса керек. Алдыбызда мынакей 80 000 сом деген сертификат турат. Андан тышкары мынакей лауреат биринчи эл аралык кыргыз эл бий сынагынын лауреаты деген жакшы диплом турат. Мына ушул жаатында кеп учугун улайлык. Деги эле бул сынакка кандайча катышып калдыңыздар? Чакыруу кай тараптан болду? Кандай өттү сынак? Кандай деңгээлде өттү? Анан сиздердин мына ушул жакшы сыйлыкка жетүүңүздөрдүн негизги себептери жөнүндө угайлык. Туура айтасың. Кызым, бул тиги сынак негизи эле бул кыргыздардын канында бар окшойт да. Бул кара жорго бийин
кичинекей баладан баштаган 60-70ге чейинкилер катышты да, мындайча айтканда. Бул кандай бийди айтса деле кара жоргону бийлеп атышат да, мындайча айтканда. Жаз бийи болобу, ал деле кара жорго бийлеп атат. Тиги жанагы дагы Чыгыштын бийин да окшоштуруп кетип атышат. Бардыгында эле кара жорго кетип атат да, мындайча айтканда. Анан быйыл ушунчалык элибизге да таасир этти, мурдагы историябыздын бардыгын ошо баягы бириктирип келип кече эметкендей болду да, мындайча айтканда. Кече өттү сынак. Анан сынакка катышып калганыбыздын себеби бул рекламага чыкты да, булут жүзү. Рустам Маманов деген ишкер жигит бар экен, ошо кыргыздардын бийин алып чыгуу боюнча эме кылып атыптыр. Тиги сынак жүргүзүп атат деген биз да рекламадан угуп алып, эми кызым да ушу 1 жылдан бери аракет жасап бийлеп, ушу кызымдын аракетине өзүм да көмөк берип дегендей. Кызым кичинекейинен ырдап бийлеп чоңоюп келаткан кыз, мен жанымда өзүм мен өмүр бою музыкалык мектепте директор болуп иштеп жүрдүм. Азыр маданияттын мыкты кызматкеримин, эми көп эле сыйлыктарга татыйт элек, анан эми дагы ар кандай шарттар болуп калды. Анан ошого биз да катышалы, эми ушунча кызым алгачкылардан кыздар арасында бийлеп аракет жасап, биз архивдерден алып иштеди. Анан эми кыз баланыкы эркек балдардыкына салыштырмалуу жумшак, анан назиктикти көрсөтүп кетиш керек да. Ошол тараптарында эске алып бүт бардыгынан аракет жасап анан кийин катыштык. Мында 70 киши 70 видео катышты да, 70 топ деп коелучу. Ошонун ичинен 18 иргелип, 18 калды биринчи туруна. Андан кийин экинчи турда 14 канчада 18ден кийин 7 калды. 7 финалга чыкты да. Анан 7 номер берилди. 7-нөн ошо биринчи номер менин кызым Анель келди да. Анан эми ошо кече жыйынтыкталды, аябаганда чоң масштабда өткөрүлдү. Элдин баары келди. Эл ушунчалык күтүрөп, ушундай бийди сагынып тургандай баары ошо жерде кичинекей баладан чоң балага чейин бийлегенде коштоп кыйкырып сүрөп турушту. Ошо жерде турган ишкерлерге, эми ушундай элди көтөрүп аткан кишилерге да ыраазычылык билгизип коелу. Анан кийин биздин кыргыз элибизге ушу деги эле ушу кыргызстандыктарга дагы ыраазыбыз. СМС голосование деп акыркысы ошого өттү. Көп жерден чалып атышты, СМС берип атабыз, биздин кызыңызды колдоп атабыз, ушундай кызыңыз мыкты деген жакшы сөздөрдү угуп аттым мен да толкунданып. Анан ушу элиме дагы ыраазымын, тууган урукка, тең тушка дегендей, аталарыбыз болобу, апаларыбыз болобу, ошо эми ушу силерге окшогон телевидениянын жааматына биз бардыгына ыраазыбыз. Жакшы. Айта кетиш жагы мен эскертип өтөйүн, ардактуу телекөрөрмандар, мына ушул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги аны менен бирге Улут жүзү коомдук фонду, коомдук ишмер Рустам Мамановдун жетектөөсүндө жакында эле мына ушул 1-эл аралык кыргыз эл бий сынагы болуп өттү. Мына ошол сынакта 80 000 сомдук сертификатка ээ болуп, алгачкы орундардын бирин ээлеген Анель айым бизде конокто. Анель, деги эле баягы бий дүйнөсүнө качан аралашкансың? Баягы 1 жылдан бери эле кара жорго эмес, деги эле жалпы бий дүйнөсүнө. Бий дүйнөсүнө ошо кичине чагымдан эле мамам мындай искусство адамы болгондон кийин ошо бий, ыр, ошо катышып жүрдүм бийлерге. Ар кандай бийлерге катышып жүрдүм. Современный деп коюшат, восточный деп коюшат. Кыргыз бийлерине катышып жүрдүм. Ырдап жүрдүм кичине чагымдан баштап эле. Анан ошо кара жоргону жөнүндө угуп, кара жоргону элге таратуу, элге таанытуу максатында ошо кара жоргону иштеп чыгып, ошо элге тараталы деп жакшы идея кылып. Анан ошо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мен да ошо кыргыз элиме, туугандарыма, теңтуштарыма, курдаштарыма, досторума чоң ыраазычылык билдирет элем. Аябай көп колдошту мени, СМС голос менен, интернеттен колдошту. Мен аябай ыраазымын. Жакшы. Бүгүнкү күндө заманбап сынактардын бири болсок жаңыбай, жалаң СМС аркылуу мына ушундай аныкталды. Мунун бардыгы тең адилеттүүлүк деп эсептесек болуш керек. Эми 80 000 сом кут болсун, Ажар эжеке. Рахмат. Албетте чыгармачылыкта кеп акчада эмес, кеп ошол колдоодо,
кеп ошол сени сүрөп баягы кол чаап кыйкырык сүрөөн менен сүрөп турган элде болот. Себеби күлүктү деле канчалык сүрөп турсаң, баягы илгерки тайтору сымал алдыга чыга келет дейт, сүрөөнү жакшы болсо. Анын сыңарындай мына ошол сүрөөнүңүздөр жакшы болгон үчүн бүгүнкү күндө жакшы ийгиликке жетип аткан экенсиздер. Эми азыр биз Анелдин аткаруусундагы жакшы бир түрк тилиндеги ырды уккан турабыз. Анел деги эле баягы сенин ыр дүйнөңө дагы бир сыра сиңип кирели. Анан мынакей сүйлөп атканыңда кайсы бир деңгээлде баягы башка тилди аралаштырарың билинип турат. Деги эле мына ушул түрк дүйнөсүнө, түрк тилине жана ошондой эле мына ушул түрктүн маданиятына, түрк ырларына кызыгууңдун себеби канча жылдан бери ыр дүйнөсүндөсүң? Ыр дүйнөсүндө дагы кичине чагыман ошо чогуу жүрөм мамам менен. Ошо мамам өзү ырдайт, мыкты ырдайт. Микрофон кереги жок, чоң залга келип эле ырдатып койсо ырдай берет мамам. Микрофон берсеңер микрофон жарылып кетет. Анан вокалдан ошо кандай ырдаш керек, дем алганы бүт мамам үйрөтөт. Анан түрк тили жагат мага, кооз тил. Түрк тилдин көп сөздөрү биздикине окшош. Анан түрк тили гана эмес, көп тилде ырдайм. Орус тилинде, англис тилинде, казакча, өзбекче, анан кете берет. Жакшы. Анан ошо Чек жок. чек жок. Жакшы. Адел эжеке, кызыңыз бир жакшы сырды ачты. Эми бул жагына ырдап бербесеңиз болбойт. Бир куплет ырдап бериңиз. Анан ырдардын артында сурайынчы, кара жоргону да бийлейсизби өзү? Ооба да. Себеби колдоруңуздан байкап турам иштешин. Ооба, эми көрсөтүп бере алам да, аны делечи. Көрсөтүп берем, мындай ошо кандай көрсөтүш керек, кызыма ошо сүрөттөмө бергендерин, ошолорунан эми жардам берем. Анан эми ошо кызым айткандай, мен деле ошо өзүм искусствонун кишиси болгондон кийин өмүр бою балдарды музыкалык мектепте директорлук кызматта сабакта берип жүрдүм, бирок директорлук кызматта иштеп келдим өмүр бою. Мен эми мактана кетсем да болот деп коеюн, атайын жерге чакырып калыңыздар. Мен 21 жашымда институт бүтүп бардым. 1 жыл методист болуп иштедим, андан кийин 22 жашыман баштап өмүр бою музыкалык мектепте директор болуп иштедим. 25 жашта анда ал кезде партийный болчубуз биз. Ошондо аябай укмуш сыймыктанчубуз. Эми азыр алардын таасири кичине артка кетип калдычы. Анан эми атайын эми ошо айтып атасыздар, эми ырдап коеюн, бир куплет. Асанкалы Керимбаевдин ырын ырдап коеюн, жүрөк сезет деген. Кайда менин кайдасың көгүчкөнүм, түштө көрүп өңүмдө көрүшпөдүм, көлдө сүзүп жүргөн бир ак болуп, көп издедим мен сени, көп издедим, көлдө сүзүп жүргөн бир ак болуп, көп издедим өзгөчө, көп издедим. Ай бали. Эң сонун. Бул жерде баягы өтө бир чоң профессионалдуу деңгээл сезилип турат. Ыраазычылык билдирейин. Андан баягы жан дүйнөгө жакшы ис салган сонун баягы конок болуп берип кеттиңиздер. Чыгармачылык ийгилик 80 000 сом бер жакта эле калсын дейлик. Көптөгөн 80 000 ашууларды, 80 000 ийгиликти багынткан чыгармачыл дүйнөдө доор сүрүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө үйдү көрүп алдыңыздар, жаңылык болсо, жакшы бир кабарлар болсо, баягы сыртта байланган итибиз деле жок. Дароо кирип келип, жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуздар. Жакшы жаңылыктар менен, ийгиликтер менен келип туралы. Сиздер дагы ошондой жакшынакай жакшы жаңылыктарды, ийгиликтерди бат-бат элге таратып, сиздердин ишиңиздерге да ийгилик каалайбыз, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайбыз дегендей. Сиздерге да рахмат. Бардык ушу Сары Өзөндүн жааматына биз ыраазычылык билдиребиз кызым экөөбүздүн атыбыздан. Чоң рахмат. Анда Анелдин аткаруусундагы жакшы түрк тилиндеги музыкалык чыгарма биздин бүгүнкү маекке чекит коет. Ал эми СТВ каналы болсо өз эфирин улантат.
de hayatım değişti. Ele avuca sığmadı, kalbim delirdi. Seninle yaşamak istiyorum, seninle yaşlanmak istiyorum. Söz veriyorum aşkım sana, pişman olmayacaksın. Seninle yaşamak istiyorum, seninle yaşanmak istiyorum. Söz veriyorum aşkım sana, pişman olmayacaksın. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayalini yardını kişim senin, kalbime konacaksın. Ha, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayalini yardını kişim senin, kalbime konacaksın. Seninle yaşamak istiyorum, seninle yaşlanmak istiyorum. Söz veriyorum aşkım sana, pişman olmayacaksın. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayalini yardını kişim senin, kalbime konacaksın. Ha, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hayalini yardını kişim senin, kalbime konacaksın. Uçacaksın, 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 havalara uçacaksın. Hayalini yardını kişim senin, kalbime konacaksın. Ha, uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın.